Күн күркіреп жаңғыр төкті. Мен сахнада ырдап жүргөнмүн. Ошол да турмушка чыккандан кийин мен ушу токтоду. Жолдошум каршы эмес, ата-энеси каршы болгон. Ырдабайсың, ырдабай эле кой деген бул чындыкты айтыш керек. Талантты дагы таптасаң талант, тапталбаган талант ушинтип калат. Жок дегенде бүгүн келип койсоңчу, дайым өтүп сени күтүп өмүрүм. Инимдин аккордеонун сурап алып келдим да, берип турчу деп. Негизи үйдө сиз ойноп жүргөн аккордеоңуз 5-классындагы аккордеон. Алдан уже мына мектеби айрылып кетти. Скотч менен чаптап нептеп биздин мектепте музыка мугалим болгон эмес да. Музыкадан сабатсыз эле болуп калганбыз да. Тойду күтөм да Маматай Ашабамды күтөм. Мага тойдун кызыгы деле жок. Маматай Ашабамдын ойногону кызыктуу мага. Ошентип өзүм эле аракет кылып үйрөнүп алдым. Мага эч ким үйрөткөн жок. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү. 18 жашта чачым жоон болчу. Анан эч нерсени ойлобогом. Аккордеон менен, Ямаха менен, гитара менен ырдап жүргөн Максут Али. Азыркы ушундай болуп өзгөрдү. Ушундай жүрөктөр сүйгөнени бүгүн да белгисиз келебиз. Жалгыз небере болгондар. Мен 15 жыл күттүм ушундай эле. Көп жыл күткөн. Кудай берерин унутпасын дейт. Кебирлерге 10 жылда берет. Алладан да, бардык нерсе жараткандан болот. Бирөөгө таарынсам да, динденсем да, ага атырылып жем эметпейм да, үйгө барып кичине музыка ойноп койсом ошол жетиштүү мага. Медиа Ордо YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен дагы да экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Адаттагыдай кызматыңыздарда мен Айсулбек болсун кызы. Ал эми бүгүн биздин студия төрүбүздө ошол учурда интернет желесинде аябай хит болуп жаткан ушул Баткен жергесинен атайын ат арытып, жол карытып бизге келип олтурган Максуда Умарова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Келиңиз, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Эжеке, алгач эле сиз менен таанышып алалы. Сизди билген бар, билбеген бар. Келиңиз, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Баткен районунун Жаңы Жер айылынан болом. Максуда Умарова. Канча жаштасыз? Мен азыр 55 жаштамын. Эң сон. Ошо Жаңы Жер айылында музыка мугалими болуп эмгектенем. Үй бүлөлүүмүн, бир уулум бар. Эже ушул акыркы учурда интернет желесинде аябай эле сизди хит болуп кетти деп атабыз, Анан таанымал болуп баратасыз буюрса. Ошол сизди хит кылган видео тууралуу сурайынчы. Ал кантип тартылып калды? Бул мындай тартылды да. Менин бир тууган байкем бар да. Ошонун балдары жеңем экөөсүнө сертификат алып келиптир Умрага. Анан ошол жерде чогулуп калбайбызбы? Чогулуп олтурган жерде инелерим айтты, эже сиздин ырыңызды аябай сагындык, уккубуз келди, ырдап берип койбойсузбу, аккордеонуңузду үйүңүздөн барып алып келели деп суранып калышты. Анан мен макул, алып келсеңер ырдап берейин деп өзүбүз чогулуп отуруп ырдаган жерден ошол балдар Адилет Базарбаев деген бала бар экен. Ошол бала тартып алган экен. Анан интернетке, ошол Инстаграм бир немеге таштап койгон экен. Ошол менен элдер угуп жактырып кетиптир ошолда. Ошол видеодон кийин жылдызыңыз жанып кетти. Ошондой. Бирок буга чейин деле ошол тууган уруктун той топурунда дейли жакшылыктарында ырдап жүргөн. Ырдап жүргөн. Дароо эле ошол тойлордо сизди чакырып калышса керек, туулган күндөрдө. Ооба, келиңиз деп чакырып турушат. Келиңиз эже, анда чыгармаларды арты артынан жаңырталы.
Жаңғыр төктү эч басылбай биз келатты көл шалы болду жол кароого көз ачырбай бет алдындан шамал соғып күн күркіреп жаңғыр төктү ошол күндө кайда кетти жаштыгым жеке-жеги кайрылбастан жекетеби ай баракелде бул нерсеге үй бүлөңүз кандай карачу эле? Мисалы сиз жаңы келин болуп бардыңыз да анан баягы ырдап аккордеонду колго алып ырдап жүргөн учурда кайын журтуңуз кандай көз карашта болду, жолдошуңуз кандай көз карашта болду? Кайын журттан мындай ырдабайсың деген сунуш болгон да, эми ырдабайсың, ырдабай эле кой деген бул чындыкты айтыш керек. Биз ырдатпайбыз. Бизде андай жок деп ырдаткан эмес. Ошол бойдон калган да көп жыл. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз эле? Ошо окууну жаңы бүтүп барган дале ошо чыккан. 89-90 жылдары. Ошондо кайсы жаш болуп калам? Ошо 20. Биякта училищаны бүткөм да, Оштон. Педучилищаны бүткөм. Ошо бүтүп барып, мектепке кирип иштеп аткан убакта. Эң сонун. Анан ушул бала чагыңыз тууралуу сурайынчы. Бала чагыңыз кандай өттү? Бала чагым эң бактылуу өткөн. Анан бала чагымдан эле ушул аккордеон ойногонго өтө кызыкчумун да. Кичинекейимден 5 жашымда эле уже мындай агаларымдын баягы сумкасын асынат го мына. Ушинтип эле өзүмчө аккордеон кылып ойноп жүрө берчүмүн да бала кезде эле. Анан 5-класска келип калган убакта анан апамдар кичине буга караганда гармошка деп коет ал кезде. Гармошка деп алып берген. Ошону ойноп, ошол учурда эле элдин алдыга койчу экен да, мен ойнойт экен ошол мезгилде эле. Аккордеондо. Элдер ортого коюп, челекти коюп, үстүнө отургузуп, кичинекей кыз болгон да. Ырдатчу экен да. Ол кызды ырдатабыз, тегерени отуруп мен угуп, ушинтип кызыгат экендер да. Мен ал кездер эсимде анча жок да. Апам, атамдар ушинтип айтып калышат, кошуналарым. Кичинеңден ырдатчу элең деп. Эже бала көргөнүн кылат деп коет го. Демек сиз үйдөн көргөнсүз да. Үйдө сизден башка дагы ырдаган таланттуу инсандар болгон окшойт, э? Үй бүлөбүз музыка жандуу адамдар. Атам комузда, чоордо ойногон. Апам уус комузда ойногон. Улуттук аспаптарда ойночу. Анан балтыркан деп коет. Атам чөп оруп кетип, чөп оруп жатып, балтырканды кесип алып, ошону чоорду жасап, уста да болгон экен да. Азыр ойлоп көрсөм, ошол жерден эле чоорду жасап ойночу да. Демек ошо атаңыздан тараган талант турбайбы? Апамдан, атамдан. Канча бир туугансыз? 9 бир тууганбыз. Мен ошол 8-чиси. Менден кийин бир иним бар. Эрке, кыздардан эң кичинекей мен. Баягы үйдө топурап бир туугандарың көбү жакшы го. Ошол бала кезиңизде мындай эсиңизде калган жагымдуу учурларды эске салсаңыз. Бала кезде жагымдуу учур, эң бактылуу учур болду. Мен ушу 5-классымда да ал кезде почтадан заказ берет эле го, каталогду ачып карагандан ошо жаккан. Аккордеонду ошол кезде эч кимге ата-энеме айтпай Иркутскийге заказ берген экен да. Жазып өзүм ошо карап отуруп. Анан заказды берип коюп, унчукпай эле жүрүп эсимен чыгып калыптыр да.
өлкөнөн почтальонубуз келип, ай, Умарова деген барбы деп издеп келиптир мектепке. Биз ал кезде баягы открытка деп алчу элек кой, карыз болуп калган ошо открытканын акчасын төлөбөй койгонмун деп коркуп, эмесе майбас деп түзүлүп почтага алып келди. Почтага алып келип, анан мынабул сага келди деп ушинтип сүйлөгөн киши де раматтылык. Анан ачайлычы, карап тур деп ачты. Ачыда килейген чоң яшикте, эми яшикте. Ача салса эле ушундай жашылган, жаркылдаган аккордеон чыкты. Андагы сүйүнүч, мен ошончолук сүйүнгөн эмесмин да, аккордеонду көрүп өзүмчө төм көккө жетти да. Баягы көктөн издеген жерден табылып калгандай сезим болду да мага. Демек ушунчалык кызыгуу болгон экен да. Өтө кызыккам да мен, өтө кызыгып. Анан ошонон аккордеонго дагы бир кызыгуум күчөп, ошонун сүйүп, ырдап келем да. Сиз ал тапшырык бердиңиз, аккордеон келди. Анын акчасы канча сом болчу эле? 34 сом 32 тыйын ушундай. Ал кезде 34 сом көп акча болгон да, азыркы 34 000 болгонму, азыркы немеге. Анан кантип төлөдүңүз аны? Тенеме айтсам билет да, сразу эле төлөп коюшту. Унчукпай, сүйүнүп, кайра кантип келип калды деп. Мен заказ бергенин билишпейт да. Жакшы. Анан биз азыркы учурда мисалы жаштары баягы уюлдук телефондорго байланып, ошол нерсеге көп алаксыйбыз да. Бала чагыңызды отпоймбу? Ал кездерде сиздер эмне менен алектенчүсүздөр? Кичинекей кезде биздин балдар чакмак, таш ойночу. Анан жерди сызып алып, ташты тээп ойнойт элек мындай. Ошентип анан биздин мектепте музыка мугалим болгон эмес да. Анан музыкадан сабатсыз эле болуп калганбыз да. Музыка сабатыбыз жок эле. Окуганбыз музыканы. Анан биологиядан берген агайыбыз эле музыкадан сабак берип, ырдатып койчу, анан биз кетчүбүз да, сүйүнүп. Анан ошол мектебибизде бир баян бар экен да, баяндын немеси, баскычтары тегерек болуп, баян десе түшүнгөндөр түшүнөт, музыканттар билет аны. Ошол баян бар экен, мен ошол звонок болсо ошо пионерскийге чуркачмын да. Элдер сыртка чуркаса, мен ошо пионерскийге келип ошо бир эме болсо дагы ошол ырды үйрөнөйүн деп ошо мен алектенип жүрүп, ошентип өзүм эле аракет кылып үйрөнүп алдым. Мага эч ким үйрөткөн жок. Демек устатыңыз болгон эмес? Эч ким үйрөткөн жок. Мен өзүм. Анан мындай кызык болгонда, тойдо бизде ал кезде тойлорду аккордеон менен өткөрчү. Ошондон биздин айылыбызда Мамат деген агабыз болгон. Мамат агабыз Аяшаба деп коет ал кезде. Ошол Аяшабам ойночу да тойдо бүт. Чоң восход деген аккордеон бар. Мындай жасап келет да эми мыналарын кызыл тазга боеп. Нота билбегендин эмес да. Ошол Мамат Аяшабабыз ойнойт тойлорду. Ойногондо мен музыкадан сабатым жок дейм. Ушундай карап турам. Канчанчы клавиштен ойнойт, ошол ырды. Анан ошону санап кетем кайра эле үйгө. Тез барып унуткучам, ушул эмени жетип барып ойноп көрөйүн деп. Анан барып ушундай бассам, жанагы байкенин ойногон үнү угулат да. Ошондон издеп калган табылам. Башын билип алсам болду. Калганын барып издеп кийинки дагы тойду күтчүмүн, чыдамсыздык менен. Дагы бирөө үйлөнөт, дагы биз той болот дегенде ошо тойду күтөм да, Мамат Аяшабамды күтөм. Мага тойдун кызыгы деле жок. Мамат Аяшабамдын ойногону кызыктуу мага. Барып карап турам. Ал кезде дагы жаш балдардын полядан чыгара берет го. Жаш балдар чыккыла, нары тургула деп бизди түрттөттү, мен четке чыккыла деп. Эсептегенимден адашып кетем. Эми анан элди аралап өтүп, эми санайын деп агай ойноп аткан жерге келгенде,
агай кызыгып кетет да, бул жака бурулуп кетет да. Бул жака бурулганда дагы унутуп калам. Айланып өтөм бул жака. Дагы клавишти эсептеп, дагы бир ошол ойногон жер, ушундай баскан жерини көрүп алган ошон болду, бүттү, той мага кетем, үйгө барып ошону мен алыктенем. Ошентип жүрүп, мен өзүм аккордеонду үйрөнүп алдым. Бул ошондо канча жаш курагыңыз болуп атат? Ошондо 5-6 класстарда эми. 5-6 класс. 8-ди бүтүп анан ошко музыкага барам, мен музыканы окууга барып окуп келем де, анан ошко келип анан музыкалык сабат алдым да. Ошондон бери ойноп жүрөм. Азыр бизге ушул балалык кезиңизди эске салган жакшы бир чыгармалардан аткарып бериңиз, Сиздин үнүңүз тугалы. Анда Акпантик деген ырды аткарып берейин. Эселек кыз элең кезден чачыга акпантик байлаган, бой жетип кетипсиң тез эле, көркүңө көз таштап таңкалам, бой жетип кетипсиң тез эле, көркүңө көз таштап таңкалам. Нурлуу жүзүң мынча жаркын, ардагысың кандай жандын, чынарами мөлүтүрөйсүң экен тоо булагындай, мөлүтүрөйсүң экен тоо булагындай. Эрксизден кол созуп, мезгилге аргасыз багынып, кечеки татына кезиңди. Айтчы сен кай жерге калтырдың, кечеки татына кезиңди. Айтчы сен кай жерге калтырдың, нурлуу жүзүң мынча жаркын, ардагысың кандай жандын, чынарами мөлтүрөйсүң экен тоо булагындай, мөлтүрөйсүң экен тоо булагындай, мөлтүрөйсүң экен тоо булагындай. Ай, баракелде, баракелде. Эжеке ушул булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн, шаңшып турсун дайыма. Келиңиз анда сөздү улайлы. Ошол мынакей мектеп мезгили бүттү, андан кийин окуу жайга тапшырдыңыз, Ал кезде адатта кыз кишилерде көбүнчө ушул мугалим бол деп, доктор бол деп, ушундай нерселер болчу эле го. Сиздин үй бүлөңүз музыкалык окуу жайга тапшырганга каршы болгон жокпу? Менин айттым го, менин үй бүлөм музыка жандуу адамдар болгон да, бүт чыгармачыл адамдар. Анан тоскон эмес, мени окуу. Музыкальный болсо, музыкальныйга барып окуп кел, мени эч ким тоскон эмес. Мен өзүм өздөрү барып окуп кел деп уруксат берген, жакшы эле. Дуасын берип, жакшынакай эле бүтүп алдым. Азыр мен суктанганым сиздин жаныңызда, мынакей бизге конок болуп, сиздин досторуңуз келип олтурат, ошол кездеги окуганчы. Студент кездериңизде кандай кызыктар болду эле? Студент ушу чогуу алып эле ушу мына жаңы Акпантик деген ырды ырдай берчүбүз. Биз ушул Акпантик деген ыр менен чоңойгонбуз. Азыр көп тексттер эсимен чыгып кетиптир. Азыр эки куплет болсо да ырдап берейин деп ушул ырдадым да. Ошо группалаштарыбыз чогулсак ушу Акпантикти көп ырдачубуз да. Ошол кезде ушул ыр эң элге жагымдуу болгон окшойт да, ошо. Сиңилүү болгон, жагымдуу болгонбу. Ушул көп ырдачубуз да. Ошон үчүн ушул ырды ырдап коеюн деп. Ачка калып ток калган учурлар болгонбу? Ошолордон кеп салыңыз. Ачка калган, продуктабыз келбей калганда суу ичип алып жүргөн күндөрүбүз болгон да.
Анан анан стипендия алабыз, стипендиябыз дагы эч канча болбойт эле ал кезде. 30 сом, 20 сом кандай ушундай. Анан талон берет. Ошо талон боюнча тамак жечүбүз да биз. Көчөдөн сатып албайбыз да. Талон менен тамакты ичип, жыртып алат, бир кружка кофе, бир коржик жеп алабыз. Эртең менен түшкө кирген обедте түштөнгөн убагыбызда борщ же макарон ысык тамак жейбиз. Кечинде дагы эле ошол бир кружка кофе, анан коржик жечүбүз. Ошо той биле жакшынакай эле жүргөнбүз, бактылуу болуп эле. Кофе менен коржиктин баасы канча сом болчу эле? 10 тыйын болчу эле да. 10 тыйынга кофе, коржикти жеп курсагыбыз тоюп чыкты. Акча ал кезде күчтүү эле. 10 тыйын эле болчу да. Азыр 10 тыйынга бербесек керек эч нерсе. Же барбы 10 тыйынга жвачка алабыз да 10 тыйынга. Азыр аябай суктандым. Ошентип баягы достугуңуздар үзүлбөй, ошол кезде группалаштар дагы да бириңиздерди колдоп жүрөсүздөр да. Бири-бирибизди ар дайым биз өтө ынтымактуу группабыз да. Азырга чейин катташып, бири-бирибизге барып, той топурда, жакшы нелерде, ар түрдүү жыйындарда жыйналып жүрөбүз. Ошол ортодогу катташты, мамилени кантип сактап калдыңыздар? Адатта кыздар турмушка чыгып кеткенден кийин көп катташпай калышат го. Азыр мурда эле кат аркылуу кат жазышып, анан телеграфка барып сүйлөшчүбүз анда мурдараак. Ошентип байланышып турганбыз. Азыр эми телефон болуп жыргап эле калдык да. Кайсы жерде жүргөндөрүнү бардыгыбыз чогулуп ошол жерде эле сүйлөшүп, бири-бирибизди таап алып, азыр эми толуктанып атабыз. Бири-бирибизди деп азыр толук. Мурда эми көбү кайсы жака кеткенин билбейт элек да. Азыр эми кайра дагы биригип калдык. Эң сон окуу жайда окуп жүргөндө ушундай талант менен сөзсүз түрдө агайларыңыздын, эжелериңиздин көзүнө түшкөн болушуңуз керек. Ооба. Өнүгүп өсүү үчүн кандай жолдорду көрсөтүштү? Менин вокалдан берген Мамат Ибрагим Бостонкулов деген агайым бар эле да. Анан ал кезде студенттерди пахтага, алмага, кайсы сельхоз работа деп эле студенттерди куа берчү го. Ошондо чөпкө барабыз, өзгөнгө, кара сууга питомникти, алмаларды теребиз. Ошол жерде анан агайлар ал кезде ырдап жүргөн агайлар да. Анан ошол жерлерде барып концерт бергенде сөзсүз мени чакырып ырдатат эле да. Марва, сен болду. Тактаңды токтот эми. Сен жуунуп тарана калгын. Азыр кеч саат мынчада концерт башталат. Ошого даяр бол кызым дейт. Анан келип концертке катышып берем. Алгачкы алган аккордеонуңуз азыр кайсы жакта? Үйдө турат, үйдө сакталуу турат, сакталуу. Аны балким уулуңузга же болбосо жакындарыңызга белекке берейин деген ойлор болгонбу? Жүрүшөт, анда сакталып турат, ойноп жүрүшөт. Анча-мынча чогула калганда ойношот ал. Аккордеонда өзүм барганда ойноп. Апамдардын, раматтылык апамдардын үйүндө турат да. Бул аккордеонуңузду качан алдыңыз? Бул аккордеон инимдин аккордеонун сурап алып келдим да, берип турчу деп. Негизи үйдө сиз ойноп жүргөн аккордеонуңуз жанагы 5-класстагы аккордеон, 5-классындагы аккордеон. Алдан уже мына мектеби айрылып кетти. Скотч менен чаптап, нептеп, эметип, ойноп. Бул иним дагы ойнойт аккордеон. Азыр колу ооруп калып, азыр кичине бул эс алып калды, мага берип турчу, мен ойноп турайын деп сурап алгам. Инимдин аккордеону. Иним дагы ойнойт аккордеон. Демек, үй бүлөңүздөрдө көпчүлүк эле адам таланттуу экен да анда. Келиңиз эже, анда чармаларды артынан жаңырталы. Анда эмесе сиздерге Ибрагим Жунусовдун Туулган күнүм деген ырын ырдап берейин. Студенттик убакта ырдап жүргөн ырларда бул дагы.
Туылған күнім болса дағы ушул күн, кубанычка толбойт менин көңүлүм. Бүгүн менин туылған күнүм экенин, же унутуп калдың бекен каралдым. Туылған күнім менин бүгүн, туылған күнім жадыраған жазым болуп келичи бүгүн, келичи бүгүн. Туылған күнім бүгүн, туылған күнім бүгүн, туылған күнім бүгүн, туылған күнім бүгүн. Dostlarımdın bari geldi sağdan, arasında özün yoksun ağlardın. Жоқ дегенде бүгін келіп қойсунчу, дайым өтіп сені күтіп өмірім. Туылған күнім менің бүгін, туылған күнім жадыраған жазым болып келичи бүгін, келичи бүгін. Туылған күнім бүгін, туылған күнім бүгін, туылған күнім бүгін, туылған күнім бүгін. Сон жыргап буга турган ыр экен, чындыгында. Ырлар сонун студент Ибрагим Жунусовдун ыры да бул. Туылған күндөрдө ушуну ырдата берчи да, мына группалаштарым ошо кайсы туылган күн болсо ушул туылган күндөрдү ачы элек. Жүрөккө жакын, жагымдуу чарма болот деп буюрса, дал ушундай кол жууган үндөн кийин дагы да жагымдуу чармаларды күтөбүз эжеке. Ырдап бересизби? Сизге жакшы эле, кыйнап койбой элебизби? Жок, эң сонун. Анда сон. Анда Майрамбек Осмоновдун Сезим деген ырыны аткарып берейин. Бүгүн мен sen estedim, жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү, бул сезим аба судай керек дедим. Бул сезим, бул сезим, бул сезим аба судай керек дедим. Өрттөдүң жүрөгүмдү бары жогун, жолу барган тивамын дарылоомун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкарган, билемин сенден бөлөк дары жогун, билемин, билемин сенден бөлөк дары жогун, билемин, билемин,
эң сонун жагымдуу сонун чыгарма өттү. Дал ушул талантыңыз азыр учурда кыргыз элине жайылып, жакшы калуу тилектерди, алкоолорду алып жаткан учуруңуз да. Анан буга чейин эмнеге чыкпады деген суроолорго жооп алсак. Эми буга чейин Кыргызда баруу турмуш шартка байланыштуу чыга албай жүрдүм да, эми ырдабай кичине токтотуп коюп, мектепте иштейм да, мектептен бошобой, балдарга сабак берип, музыкадан эми мектепте эле сабак берип, чыгармачылык менен иштебей эле жүрдүм да. Ошо токтоп калды. Дегеним, ушул 5 жашыңыздан бери бул чыгармачылыкка баш отуңуз менен кирип, кызыгып, ошентип жүрдүңүз да. Анан сөзсүз түрдө эл алдына чыгып ырдоону кыялданган болушуңуз керек. Эми анча мындай даталуу күндөрдө ырдап жүргөм. Чакырышат, мына маданият үйүнө да анча чакырышат, барып ырдап жүргөм. Анча да эми анан көп учурда мектептен бошобой каласың да, анан жооп болбой калат да, анча баланы таштап коюп кетүү кыйын да. Ар кандай убакта болот, биздин убагыбызга туура келбей калат да, бош убагыбызга туура келбейт. Анан дайыма ошо иш-чаралар сабак учурунда болот дагы, бара албай каласың да, барганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошентип көп менен калып кетет экенсиң да. Турмушка чыккандан кийин деле баягы үйдүн турмуш тиричилиги бар, ошол нерседен улам калып кетти. Канча убакыт ортодо пауза болуп калды, негизи мындай тыныгуу болуп калды ортодо? Мен окууну бүтүп барган убакта мен сахнада эле ырдап жүргөмүн. Мектепте иштесем дагы сахнага да барып, ошол да турмушка чыккандан кийин эле мен ушу токтоду. Ошо боюнча ырдабай эле мектепте эле жүрдүм да. Жолдошуңуз ошол кезде каршы болду беле негизи? Өзү жолдошум каршы эмес, ата-энеси каршы болгон. Ошону улам ырдабай калдыңыз. Бирок азыркы учурда сиз ырдап чыгып атасыз да, кайын журтуңуз, жолдошуңуз кандай көз караш? Кайын журтум өтүп кеткен. Кайната, кайне дегендей. Ошол каршы адамдар өтүп кеткен азыр. Өтүп кетти жакында. Артык айрылуу болсун. Анан эжеке, ошол баягы сиздин бир балаңыз бар экен, Канча жашта? 20 жашта. 20 жашта. Үйлөнө элек. Эми үйлөнөйүн деп турат, жалгыз эле бир уулум бар. Мен бул суроону бергеним туура болобу, жокпу? Бирок баягы жалгыз эле балам бар деп калдыңыз да. Канча убакытта балалуу болдуңуз? Көп убакта болгом мен бала. Көп жүргөм да, көп жүргөндөн балалуу болгом. Мен 15 жыл күттүм ушундай эле. Көп жыл күткөм. Ошол кездерде сынып калбаш керек деген нерселерди балким бизди угуп жаткан көрүүчүлөр, жаштар болсо, бала наристе күтүп аткандар болсо, өзүңүздүн бир сөздөрүңүздү айтсаңыз, балким дем күч болот беле. Ооба да, Кудай берерин унутпасын дейт. Кебирлерге 10 жылда берет. Кебирлерге тез эле 1 жылда эле уже эгиз кылып берип кое берет. Алладан да, ол баардык нерсе жараткандан болот. Ар кимдин тагдыры ар кандай. Түркүн тагдырлар. Бирөөнүн тагдыры бирөөгө окшобойт. Ар кимдин өзүнүн тагдыры болот. Ошондой тагдырлар. Эми ошого чыдап, эми сабыр кылса болот деп айтам да эми. Сиз 15 жылдын ичинде, мисалы азыр сиздин биз күлүп жүргөн жүзүңүздү гана көрүп атабыз да. Ичиңизде эмне болгонун, кандай борон, бурганактар болгонун эч ким билбейт да. Эч ким, бир гана Аллах билет, анан өзүң билесиң да. Бардык сырыңды, бардык эмеңди туш келген адамга айтуу дагы кыйын да. Сенин ашыкча түшүгүңдү уккусу да келбейт да. Ар ким өзүнүн укаты менен алек. Эми ар кандай сезимдер болуп кетет да. Бардык эле адамда ошондой болуш керек дейм да. Ар кандай сезимдер болуп өтөт да жан дүйнөңдө. Бирөөнүкү бирөөгө окшобойт. Ар кимдики өзүнчө. Алланын буйруганын көрөсүң. Тагдырга жазылганын көрөсүң. Ага сен макулсуңбу, макул эмессиңби, баары бир тагдырга жазылган күндөрдү көрөсүң. Көрбөшкө эч качан акыңда жок да. Качып кутула да албайсың. Ооба.
15 жыл бул биз үчүн жөн эле бир цифралар болуп атат да, сандар болуп атат. Бул нерсени жашап өткөн сиз жана сиздин жолдошуңуз ортодогу ак никени сактап калуу кандай кыйынчылыктарды талап кылды? Эми ошо Кудайдан үмүт кылып, сабыр кылган адам баары бир жетет ошол немеге. Ошо сабыр керек да, сабыр кылсаң болот да, болбой Кудай Таалам ушунчалык кечиримдүү, беришен болот экен да. Пендедей мындай тез эле бүтүрүп, тез эле кыса албайт экен да. Алла Таалам ушул баардыгы ушул акырындык менен кечирип берет экен да. Тилеп турсаң кур койбойт экен да Аллах. Ушундай беришен болот экен. Анан мисалы айтып атпайсызбы, мага жолдошумдун ата-энеси каршы болуп койду депчи. Балким баягы алдыда эмне болот билбейсиз да. Өзүңүздүн уулуңуз чыгармачыл чөйрөдөн кыз алып келип калса, сиз колдойт болушуңуз керек. Сүйүнүп колдойм да. Сүйүнүп колдойм. Негизи эле ушул коомчулукта бар нерсе го. Келинди кандай кылып колдош керек? Келинди кандай кылып? Келин өзүңдүн эле балаң болот да. Шарият боюнча өзүңдүн балаң. Эми шарият боюнча келин деген аты болбосо, кызың да ошол. Сага бирөө ишенип берип, ошо келин кылып алгандан кийин ошол өзүңдүн кызың. Балаң кандай болсо, келин дагы ошол балаң кызың болуп калат да. Менин оюм. Демек анын кызыгууларын дагы эске алыш керек. Эске алыш керек. Кайра дем күч бериш керек. Сизге келин болчу кыздар аябай эле бактылуу болсо керек. Кандай кесипте болбосун, ага дем күч берип туруш керек. Жардам берип туруш керек. Жашоодо ак кара дайыма эр шаркак жүрөт. Адамдын баары эле бактылуу болуп кетпейт, же болбосо дайыма эле бир кайгы капан үстүндө жашабайт. Бактылуу күнүн дагы, кайгысын дагы тең бөлүшкөн баягы жан досу кылып музыканы алып жүрүшөт да кээ бир адамдар. Мен байкашымча сиз анча-мынча өзүңүздөгү болгон нерселерди музыка аркылуу бугуңузду чыгарасыз, Музыкадан бирөөгө таарынсам да, бирөөгө жинденсем да, мен үйгө ага атырылып же эметпейм да, үйгө барып кичине музыка ойноп койсом ошол жетиштүү мага. Жазылат, жан дүйнөмдө жыргап, жеңилдеп калам. Тириликти кылып кете бересиң. Ана чыныгы чыгармачыл адам деп ушуну айтат, Эң сонун. Эжеке келиңиз анда дагы бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз, Жүрөктөр сүйгөнүп бүгүн да белгисиз келебиз. Оба сен кай жерде болоруң? Белги бер кечинде кездешели. Оба сен кай жерде болоруң? Belgi bir keçinde kezdeşeli. Taң менен сабакка жөнөлдү, караның узатып каламын. Күндүзү саламга келгенде бил албайм негедир уяламын. Күндүзү саламга келгенде бил албайм негедир уяламын. Баракелде, сон. Студент убактарда жүргөн ырларда. Улам жаштык кезиңизди эске салып атат окшойбуз, Азыр 55 жаштасыз, ошол 18 жаштагы Максуда кандай эле? Ошону сүрөттөп бериңизчи, мүнөзү кандай эле, сырткы келбети кандай эле өзүңүздү?
18 жашта чачым жоон болчу. Анан эч нерсени ойлобогом. Аккордеон менен, Ямаха менен, гитара менен ырдап жүргөн Максут Али. Азыркы ушундай болуп өзгөрдү. Ушундай. Сыртты көрүп атабыз да. Жан дүйнөңүздө кандай? Жан дүйнөмдө ушул музыка жаңыра берет да кулактардан, ал кайсы жактан болсо музыка, жан дүйнөм музыка деп эле жашап келем. Ооба, сизде ушул интернет желесинде аябай эле тарап кеткенден кийин баягы бизден Улуттук телеканал чакырды, дагы башка бизге окшогон YouTube каналдар чакырып атат, майке. Бул нерселер кандай сезим тартып болуп атат? Эми кыялданчумун да, кыялданчумун. Шу кыялым орундалды деп ойлоп кубанып турам. Азыр көчөдөн айрым адамдар көргөндө таанышып атабы? Ооба, жанакы хит Жылдыз эжем го бир өп коеюнчу бетиңизден деп көчөдөн тутуп алып өтүп кетип атышат. Эже кандай, сизби, сиз жана эле көрдүм го деген көп ушундай эмелер болуп атат. Азыр улам ырдагандарыңызды кайсы жака жүктөп атасыз? Негизи өзүңүздүн Instagram баракчаңыз жок болуш керек. Баракча ачыла элек болчу да, эми Instagramды эми ачам. Эми ачып, өзүмдүн баракчама ырларымды жүктөйм, буюрса. Эмгектенип кичине ырларды элге салып турам деген оюм бар эми. Сизди азыр элдер жакшы сөз менен мактап атат, жактап атат. Бул нерсе дагы шыкта. Шыктанып, балким алдыга бир башка максат кыялдарды койгон болушуңуз керек. Өзүмдүн айылымда ошо концерт берип, бир-эки чыгармам бар эле, ошолорду дагы өзүмдүн ошолордун үстүнөн иштейм го деп кыялданып турам. Эми ошо кыялдарым орундалып калса, буюрса алдыда көптөгөн ой максаттар бар. Сиздин жан дүйнөңүзгө кандай ырлар жагат? Жан дүйнөмө жүрөктүн ыры болсо жага берет да. Мен кулактын ырын анча жүрөктүн ыры болуп чыккан болсо, уксам ошол ырды сразу аккордеонго салып ырдап көрөм да ошолорду. Кайсы обончу ырдап атат, жүрөгүмө жетип калган болсо эле ошону сөзсүз барып жумуштан барганда көчөдөн уккан болсом, келип бир көрөм да ырдап. Демек, жүрөктөн чыккан ыр болсо эле ал сиздики. Мен ырды экиге бөлүп коем да, жүрөктүн ыры, кулактын ыры деп. Ал кандай болуп бөлүнөт негизи? Жеңил ырылар да баягы. Жеңил ырлар тез эле бир тарап туруп кайра жок болуп кеткен ырлар, бул кулактын ыры деп ойлойм да. Анан жүрөктүн ырлары бул өмүр бою мына жаштар, мына Рыспай Абдыкадыров агайыбыздын, Түгөлбай Казаков агайыбыздын ырлары, ушул обончуларыбыздын ырлары күнү бүгүнкүдөй ырдалып жатат да. Кичинекей балдар дагы аккордеонду алып ойноп атпайбы? Рыспай Абдыкадыровдун ырлары деп сүйүп, карысы деле ырдайт. Кичинекей 7 жаштагы баладан тартып ырдайт да, сүйүп ырдагандар. Кайсы жерде эскирбейт да эч качан ал ырлар. Ошол ырлар жүрөктүн ыры деп ойлойм да мен. Эжеке, бизде менталитетибизде ушундай нерсе бар да. Баягы аял киши менен аккордеон ойной эле койсом, же болбосо аял киши менен улгайып калдым, эл алдына чыкпай эле койсом деген тартынуулар бар да. Анан сиз баягы видео аябай эле коомчулукка жайылып кеткенден кийин чыгуунун алдында баары бир ичиңизден тартынуу болдубу? Эми жөн эле коеюн деген сыяктуу. Эми ар кандай ой келип калат экен да, ырдабай эле койсомбу же ырдасамбы деп. Жок, анан бул өзүмдүн кесибим, наным ушул да. Эми ырдабасам болбойт окшойт. Ушунчалык эл мага жакшы пикир, ой пикирлерин айтып аткандан кийин ошолордун суроолорун аткарбасам, мен күнөөлүүдөй сезем да өзүмдү. Ошолорду аткарып ырдап коеюн деп азыр ырдап атам да эми. Ошол таланттуу жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Таланты бар болуп туруп деле, бирок учурунда чыга албай алган жаштар көп. Талантты дагы таптасаң талант. Тапталбаган талант ушинтип калат.
талантты да багып кадимкидей атты таптагандай, кушту таптагандай таптап турсаң, анан ошондо талант болот да. Анан таптай албай калсаң, уже ошол бойдон калат. Карабай койсоң, куштарды да таптабасаң, бүркүттөр да, баягы куштарды ала албайт да. Таптагы куш бардык немеңе жарайт да, ишиңе. Мисалда мындай. Ошону эле деп ойлойм да мен. Талантты да таптасаң талант деп. Ооба, эң сонун. Максут эже ушул биздин айткан сунушту четке какпай, бизге келип, дал ушундай жагымдуу чыгармаларды аткарып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Негизгиси эле ошол көөдөндөг көксөөнү чыгарып, бактылуу болуп жаткан учуруңузда азырчы. Ушул бактыңыздын аягы түгөнбөсүн. Эң негизгиси сизге бактылуу карылык тилейбиз. Рахмат. Силерге чоң рахмат. Жалпы мени колдоп жаткан элдерге, Кыргызстан, жалпы Кыргызстан элиме чын жүрөгүмдөн чоң рахмат айтам. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушун менен биздин бүгүнкү чыгарылыш жыйынтыкталды. Буюрса кийинки чыгарылыштарга чейин сак саламатта туруңуздар.